Элдик медиа порталынын журналисттери даярдаган күндү маанилүүлдөлгөн жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы кайрадан эфирде. Студияда мен Сыргак Бактияр уулу болмокчумун. Алгач бүгүнкү эфирден кыскача бөлүк. Президент Кыргызстандын өндүрүмүн Германияга экспорттоо максатын көздөйт. Выражаю признательность вам за ваше участие в сегодняшнем бизнесе, и мы благодарим вас, что вы нашли время. Тармактык маркетинг аркылуу соода адалбы же арамбы? Бизнесмендер менен дин адамдары эмне дейт? Тынчсызданып келип атышат бизге ар кандай компаниялар. Алмазбек Атамбаев митингге чыкса, кимдер үй бүлөсү менен каршыга чыгат? Биз да чыгабыз, бала чакабызды ала чыгабыз. Москвада маданиятты өнүктүргөн мекендештер. Бул жолу шайыр апалар манас айтып таң калтырды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз. Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков көчө Германиянын Мюнхен шаарында Кыргызстан менен Бавария инвестициялык мүмкүнчүлүктөр Кыргыз-Герман бизнес форумунда сөз сүйлөдү. Анда өлкө башчы Кыргызстан экологиялык таза агрардык азык-түлүктөрдү өлкөсү. Биздин максатыбыз ушул жакшы атыбызды сактап калуу жана сапаттуу азык-түлүктөрдү Европанын, анын ичинде Германиянын базарларына жеткирүү деп билдирди. Выражаю признательность вам за ваше участие в сегодняшнем бизнесе, и мы благодарим вас, что вы нашли время сегодня встретиться с нами. Правильно сказали, мы горная страна, 95% занимает горы у нас. После развала Советского Союза мы прошли очень трудный путь, нелегкий путь становления нашей государственности. У нас было 2 революции, прежде чем мы смогли найти свой путь развития. С 2010 года мы стали парламентской республикой. Мы уже твердо и целенаправленно идем по пути демократии, где будут соблюдаться права человека, уважать права человека, где мнение людей она будет стоять на первом месте. Но без поднятия экономики удержать эту систему очень тяжело и трудно. Нам нужны действительно инвестиции. Мы хотим работать с Германией, создавать совместные предприятия. И у нас есть такие опыты создания. У нас работают хорошие совместные предприятия германские. Мы хотим это увеличить. Андан тышкары Германиянын ишкерлер чөйрөсүнүн көңүл буруп, өлкөбүздүн географиялык жактан жагымдуу жайгашуусу, бай жаратылыш ресурстары жана тажрыйбалуу арзан жумушчу күчү биздин табигый артыкчылыгыбыз болуп саналат. Өлкөдөгү ийкемдүү билим берүү системасы кыска мөөнөттүн ичинде керектүү профессионалдарды даярдай алат. Биз жагымдуу инвестициялык климатты, саясий жана микроэкономикалык туруктуулукту түзө алдык, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Белгилей кетсек, учурда президент Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Германияда жүрөт. Орусиянын Москва шаарында Баткен облусунун Лейлек районунун 21 жаштагы тургуну жол кырсыгынан каза болду. Учурда маркумду мекенине жеткирүү үчүн Орусиядагы мекендештер каражат чогултуп жатышат. Бул тууралуу Лейлек ынтымагы уюмунун мүчөсү, Москвадагы мекендешибиз Акбар Разыкулов социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Маркум Лейлектин Ак Суу айылынан жардамга муктаж үй бүлөдөн экени, жакында эле кыргыз армиясынын катарынан аскердик милдет өтөгөнү айтылат. Мени милиция мени коргойт. Өткөн жумада эле Кант шаарынан бир бала уурдалып, ички иштер кызматкерлери тарабынан ыкчам издөө иштери уланып, уурдагандардын изин суутпай тапкан. Бүгүн да милиция кызматкерлери дайынсыз жоголгон 3 баланы таап, ата-энесинин колуна тапшырышты. Маалыматка ылайык 14 апрелде 9-Кичи райондун тургунунун балдары жоголуп кеткени боюнча милицияга кайрылган. Саат 3 аралыгында издөө иштеринин алкагында наристелер аман-эсен табылды деп кабарлайт маалымат кызматынан. 3 сааттан бери иштеп жүрөм. А ты сестренке уже написала. Дүйнөгө атагы чыккан Норт-Дам-де-Пари чиркөөсүндө өрт чыккан. Мунун кесепетинен чатыр урап түшүп, жалын тиреп турган конструкцияларды каптаган. Маңдай тарабы күйүп кеткен. Ал эми 2 мунарасын сактап калууга жетишкендиги айтылат. Учурда чиркөөдө реставрация иштери жүрүп жаткандыктан имараттын жарым бөлүгү жабык болчу. Алдын ала маалыматтар боюнча өрттүн чыгышына оңдоо иштеринин байланышы бар экендиги ыктымал дешет. Тегерек четинде болсо тактайлар көп болгону маалымдалды.
Телсиз жоо менен кармашууга 400дөн ашуун өрт өчүрүүчү тартылган. Имараттын урап калуу коркунучунан улам авария техникасын колдонуудан баш тартышкан. Дал ушул өрттөн жабыркагандарга Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков көңүл айтты. Париждеги Кудай эне чиркөөсүндөгү өрт кырсыгына байланыштуу Франция президенти Макронго Сооронбай Жээнбеков көңүл айтты, деп жазылат президенттин маалымат кызматында. 7 апрелде Алмазбек Атамбаевдин сүйлөгөн сөзүнө каршы пикир менен бүгүн Коомекен шейиттери коомдук бирикмеси жана Айкөл Таза коомунун өкүлдөрү билдирүү жасашты. Алар мурунку президенттин сөздөрү элди бөлүп жарууга чакырып жатканын айтып, мындай провокацияларга жол берилбеши керек дешет. Атамбаев учурунда ок атылып, кан төгүлүү менен бийликке келген. Эми кайрадан балдардын өмүрүн кыйылуусуна жол берерин айтышат. А бийликке дагы бир жолу айтам. Резолюцияны укпагандар Кудай сактасын, аягында революция менен бүтчү да. Рахмат бар. 7 апрель күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев форумда революцияда курман болгондорду эскерип Куран окуткан. Бул жыйында Куран окуу менен гана чектелбестен, экс-президент тарабынан азыркы бийликке бир катар сындар дагы айтылып, эгерде талаптар аткарылбаса, митингге чыгабыз деген болчу. Бул кесе айткан сөзү көпчүлүктүн кыжырын келтиргенин бүгүнкү жыйындын катышуучулары белгиледи. Мекен шейиттери коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлмира Абдылдаева мурдагы өлкө башчынын сөзүнө нааразы болуп, провокациялык өйдө төмөн сөздөр менен элди дүрбүлөңгө салып жатат дейт. Митингке чыкса биз да чыгабыз. Бала чакабызды ала чыгабыз. Атса эми бизди атсын, эми бала чакасын өлтүрсүн, эми бизди өлтүрсүн. Башка эмне канга тойбой атабы? Элдин тынчтыгын, если ошол киши Кыргызстан өнүксүн, өссүн десе, элдин тынчтыгын ойломок, Кыргызстандын тынчтыгын ойломок. Мындай провокационный сөздөрдү айтып, тиги жостко чыгабыз, ана мындай кылабыз, тиндей кылабыз деп ушундай жаман сөздөр чыгат беле ошол кишинин оозунан. Бийликти талашкыдай Атамбаевдин атасынан калган мурас беле деген Абдылдаева элди чагымчылдыкка калдырбай, тынч жашоого чакырып өттү. Ал эми Айкөл Таза коомунун Нарын облусунун өкүлү Бакыт Рахманов Коогалаңда ок тийгенин айтып, Атамбаев убагында жардамын берген эмес дейт. Себеби жанында жүргөн Мээрбек Мискенбаев, Фарид Ниязовдор. Алардын көйгөйүн жеткирген эмес. Азыркы бийлик алардын ок тийип баатыр болгондугуна карабай жазаласын деген талаптарын койду. Мына момундай болуп жүрөм. Мына могу денемдин баары тең момундай. Бүт ок мына жерде мына момундай турат, алынбай турат. Бүт баары тең. Жыргаганыбыздан баягы неметкен жокпуз. Жыргаганыман немеге Атамбаевка нааразы болгон жокмун. Ушу жерге бир неме дагы берген жок. Бир базелин алып берген жок. Мына ушу жерден өзүбүздүн акчабыз менен коомдун немеси менен жүрөбүз. Укканыбызга караганда булар азыр 2-ден 3-төн аса мына калып Мискенбаев жыргап жүрөт дейт. Үй бүлөлүк кланды кулатууга каршы чыгып октун аркана жаракаттарды алганбыз деген жыйындын катышуучулары коомдук кайрадан Коогалаңдын кереги жок деген пикирин карманышты. Кыргызстанда иштеп жаткан тармактык маркетинг аркылуу соода кылып жаткан компаниялардын ишмердигинен жапа чегип, Кыргызстандын муфтиятына кайрылган жарандар көп болгондуктан муфтият жакын арада 9 бөлүктөн турган фатва иштеп чыккан. Кыргызстан аймагында иштеп жаткан легалдуу же легалдуу эмес компаниялардын баардыгына эми муфтиятка кайрылып, өз ишмердүүлүгүн адал экендигин тастыктоочу документти алууга укуктуу болот. Элдик талкуу программасына муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Токтогазы уулу бул жаатта азыр Кыргызстандын аймагында иштеп жаткан тармактык маркетинг атын жамынып, элди алдап акча таап жаткан компанияларга каршы фатва иштелип жаткандыгын билдирди. Эми мыйзамдуу иштер турган компаниялар өздөрүн муфтиятка кайрылып аталган 9 талапка чындап жооп берерин далилдеши керек. Ошондо гана алардын ишмердүүлүгүн адал же арам деп аныктап беребиз дейт. Бизге азыр чын айтып коеюн, биз ошол жанагы фатваны чыгаргандан кийин ушул башы көрүнгөн компаниялардын өкүлдөрү, мен айтпайм алардын негиздөөчүлөрү же болбосо бул учурда жанагы директорлук орунда отургандар эмес. Мындай өзүнүн баягы кандай десем, Кудай Тааланын алдында болгон бир ыйманы, бир түрткү берип дейинби, мындай тынчсызданып келип атышат бизге. Ар кандай компаниялар, себеби ошол дин чөйрөсүндө жүрүп, артында 20-дан 30-дан 50-дөн кишилерди алып жүргөн жетекчилери бар экен да. Ошолор кандай кылабыз, эмне кылабыз деген суроолор менен келип атат.
бирок чоңдор эмес, жетекчилер эмес. Чындап эле тармактык маркетинг бай болуунун оңой жолубу деген сурообузга тармактык маркетинг боюнча адис жеке ишкер Муратбек Жусеев тармактык маркетинг жаатындагы соода сөзсүз түрдө талыкпаган эмгекти талап кылат. Эгер өзүң жазылып койсоң эле акча чыга берет деген убада куру сөз дейт. Аркасына адам жаздыруу. Мына ушул маселе дагы алымдар кеңешинен жана 9 пункттун бирөөсү болуп чыкты. Буга аябай эле жөнөкөй түшүндүрсө болот. Мисалы үчүн, ошол эле Сауд Арабиясында бизде мисалы үчүн адам ал жакта жашаган Кыргызстанга соода түйүнүн ачат. Мисалы үчүн өзү эч качан бул жака келген эмес. Бирок ошол түйүндү бул жака финансировать этип ачты. Өзүнүн артынан адамдарды бул жерге жалдап алды, алар иштеп ошол соода болот, тигил жактан акча ала берет. Эгерде алып карай турган болсок, бул адал иш. Эмне үчүн? Себеп дегенде ошол соода түйүндү ойлоп, ошону негиздеп, эсеп кысабын чыгарып, ошол жактан бул жака товарды жөнөтүп, же болбосо келишимдерди түзүш бул аябай эле чоң мээнет. Тармактык маркетингде так эле ушул сүрөттөлүш. Түшүнгөн адам эмнени түшүнүш керек? Бул жерде адам өзүнүн ден соолугунан алган пайданы, продукциядан алган пайданы же болбосо үй бүлөсүнө кайдандыр пайдасы тийсе, ошол адам башка адамдарга керек экенин билет, түшүнөт. Эгерде ошол муктаждык элде бар болсо, эмне үчүн ошол муктаждыкты чечүү менен мээнет. Эми кезекти Россиядан келген жаңылыктарга берсек, ал жактагы кабарчы Зарген бүгүн өзгөчө материал даярдады. Анда Кыргызстанда сүймөнчүлүгүнө айланган шайыр апалар долбоорун мекендештер Россияда да өткөрүп жатканын көрүүгө болот. Манас айтып комузда кол ойноткон мекендеш апалардан Россиядагы кабарчыбыз кабар алды. Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер? Элдик медиа Москва шаарынан байланышта. Бүгүн Москвада шайыр апалар конкурсу уюштурулуп жатат экен. Биздин чыгармачыл топтон бул жака келдик. Азыр ичкериге кирип шайыр апалар менен таанышып көрөбүз. Assalomu alaykum. Жақсы. Не болуп атат бул жакта? Бул жакта ат башымыз шайыр апалардын арын коомдун шайыр апалары болуп, ошол жакка концертке келгенбиз, шайыр апаларды колдоп коштук. Концерт кандай болуп атат? Концерт сонун маңайда өтүп атат, жакшы. Элдин күлкүсү, чери жазылып атат десем болот. Негизи бул ушундай иш-чаралар уюштурулганы жакшы да, бирок эмгекпен жүрөсүң чарчап кезеңде эле чекче. Ооба да, Нукура Кыргызстандын угуп шайыр апаларды көрүп, толкунданып, жакшы чериң жазып кетесиң. Биз кирип көрөлүчү ишкерге. Саламатсыздарбы? Биз Элдик медиа порталынан жүрөт электе, бул жерде шайыр апалар конкурсу болуп атат экен. Ошону угуп калып, кабар келгенинен келип сиздерден эмне болуп атат, кандай конкурс болуп атат деп билейин деп келдик эле. Саламатчылык, бүгүнкү шайыр апаларды жакшы уюштуруп атышат. Унутулуп бара жаткан кыргыздардын каада салттарын Москвадагы кыргыз жаштарга кийинки мундарга өткөрүп берүү, салттарды, ырларды, дастандарды өткөрүп берүү болуп атат. Бүгүн Кудай буйрса абдан жакшы шаң болуп атат. Баары шаңданып, ырдап, манас айтып, мына жаңы эле мен манас айтып келдим. Айтып бербейсизби анда? Манас айтып берейин. Hey, havaldanamız bir başından kırgız salgımız tüp tartamız erman keyin altaydan durgan koruluk kılgan düşmanların ayalay salgan. Başım bakıp kalasın. Эжеке шайыр апалар конкурсу биринчи ирет алгачкы жолу өтүп жатат экен. Ошо конкурс тууралуу кимдер катышып атат, ошо боюнча айтып берип койсуздар? Мен бул конкурста болсо мен негизи даярдачу, как режиссер, музыкант, баягы кыргыздын каада салттарын даярдап 12 байбичем бар бул жерде. Ошо 12 байбичемдердин ар биринин өнөрү ар кандай аябай улукураак кыргыз элдик, даанышмандык, арулук, тазалык, эски
унутулуп бараткан элдик ырларды ырдашат. Бешик каада салтыбыз бар. Ошондой кийинки муундарга, жаштарга ата бабанын салты, эненин наркы, эненин адеби деп ушуну биз үйрөтүү максатында ушул жерде эми алыста жүрсөк дагы эл журтубузду сагынгандан унутпай ушундай эстеп ошо муундарыбызга жакшы тарбия таргып берүү үчүн болуп атат. Kızların bari 12 saatten işlep, bizde dağı gündep dayardandıq. Ağustos'ta profesyonel hiç kim yok. Barısı elden çıkkanbız. Ayıldan gelgenbіз ошо сыяктуу. Анан эми бизди колдоп, түшүнүп коет, кемчилигибизди жаап коет деп ойлойбуз. Чарчоосун кичине болсо дагы жазсын деген сыяктуу деген мааниде аялдардын бир күндүк түйшүгүнүн бир күндүгүн же болбосо какой-то бир убактысын шаңга бөлөө деген ниетте урпактарга улуу муундардын тарбиялык жаатында дейбизби иши кылып жаштарга болгон тарбиялык үлгүсү катары ушул улуттук каада салттардын көрсөтүп жаштарга азыр эми көбүнчө эле кичине орусташып кеткенбиз кыргыздар. Анан эми унутулуп бараткан каада салттарды көрсөтөт деген ниеттебиз. Кырсык кайтып келбейт. Убагында турак үйлөрдүн милдеттүү камсыздандыруудан өткөргөндөр үчүн мамлекет кам көрүүдө. Кече жакында Талас облусунун Бекмолду айылынын аймагындагы турак жайлардын биринде өрт чыгып, тамдын чатыры жараксыз абалга келген. Бирок үй ээси турак жайды жыл башында эле камсыздандыруудан өткөрүп койгон. Андыктан кырсыктын чыгымдары такталып, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тарабынан жабырлануучуга 100 000 сом каражат берилди. Ал эми кырсык кандай шартта болгонун жана учурдагы абал тууралуу кабарчыбыздын материалында сөз болот. Кара Ой айылынын тургуну Бооткан Асыранов турак жайын калыбына келтирүү аракетин көрүүдө. Анткени 3 февраль түнү кокусунан электр тогунан өрт чыгып, тамдын чатыры толук күйүп, жараксыз абалга келген. Үй ээлери материалдык чыгым болгону менен бактыга жараша мында жабыр тарткандар жок. Түн ичинде ошо эшикке чыккым келип, эшикке чыгып, кайра келатып ошо чердагым күйүп баштаганын көрүп калдым. Анан чердаг күйүп баштаганда эле көрүп калып эле чуркап келип эле семьямды эшикке алып чыгыш керек болуп эле семьяма биринчи кыйкырып эле үй өрттөнүп атат, чыккыла деп эле балдарымды, келинчегимди ойготуп эле соседтерди көздөй чуркап, аларды ойготуп, ошентип эми кырсыкта өзүмдүн ошол убакыттан кийин кандай чара көргөнүмдү эле билбей шоковой состояние болуп калдым да. Айтор ошо элге рахмат, өрт коопсуздук кызматына да рахмат. Ошо өз учурунда келип, ошол үйүмдүн чердагын учурунда өчүрүп калды. Кудайга шүгүр да чердагым үстү күйүп, үй ичи аман соо калды, бала чакам аман. Электр тогунан чыккан өрт кырсыгынан жабыр тарткандар бүгүнкү күндө минтип, боз үйдө жана бул вагондо убактылуу жашап жатат. Жалгыз максаттары тезирээк тамдын чатыры жабылып, калыбына келтирилсе. Анткени бул үй бүлө 3 жылдан бери турак үйдү камсыздандыруудан өткөрүп келишкен. Бул жылы дагы эрте кам көрүп, тамды жыл башында камсыздандырышкан. 3 жылдан бери эле камсыздандырып келатам. Анан ошол өрттөнүп кеткен күнү эле чалып камсыздандырууга белги айттык ошо. Анан ошол күнү эле өрт эмелер келди, органдар келип ишса баары жапа тырмак жардам көргөздү. Ошо 2 февраль болгондуктан бул эми кыштын кычыраган күнү десек болот да, чилдеде. Кыйын эле болуп калат экен, бирок үй бүлөм менен ушу жашоого үй болбой калды да кыскасы. Анан кийин бул жерден көчүп, убактылуу байкем башка жакта үй бар болчу, ушул айылдын ичинде ошол жака жашап турдук. Анан кайра күзүн бир аз жылымда тарткандан кийин муну боз үйдү келип тиктик. Анан 1-2 күн жатсак, бияк суу экен, балдарым үшүп атыр дегенден бияка вагон алып келип, ушул күнгө чейин ошо кечкисин вагонго жатып атабыз. Чатыры күйгөн там камсыздандыруудан өткөндүгүнө байланыштуу комиссия тарабынан мындагы кеткен чыгым эсептелген.
Андыктан кечээ мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу компаниясынын өкүлдөрү кырсык болгон үйгө келип, турак жайдын ээсине 100 000 сом акчалай жардам берилерин айтышты. Бул үйдүн чатырдын үйдүн тосмосу күйүп атат. Ошондо 10%, 20% 100 000 сом. 100 000 сом болуп эсептелди да. Эгер ошол өрт өчүрүү учурунда комнаталарга жана өрт өчүрүүчү кызматтары келип суу пайдаланганда, эгер ошол стеналарына суу ички жазалгаларын же сырткы жазалгаларын же болбосо тип полдоруна болчу болсо алардын баардыгы эзеттелинмек. Бул жерде чатыр менен ортоңку тосмо гана жабыркаган. Ошон үчүн 100 000 сом төлөмдөр жүргүзүлдү. Капысынан кырсыкка кабылып шартка байланыштуу боз үйдө күн кечирип келаткан үй бүлөдөн аталган райондун акими Замир Сыдыков кабар алды. Ал камын көрүп, үйүн камсыздандырып койгон үй ээсинин бул аракетин эске алып, камсыздандыруунун натыйжалуулугун белгиледи. Кырсык айтып келбейт. Көпчүлүк учурларда кырсык болгондон кийин ошо камсыздандырылган үйлөрдө толук түрдө мындай мүмкүнчүлүктөр бере албайбыз да. Мыйзамдуулугун көп учурларда талап кылабыз. Мурун өзгөчө кырдаалдарга атайын комиссия келип карап неметсе, азыр ушул камсыздандыруу менен гана акча бере алабыз. Ошон үчүн Талас району деги эле Кыргызстандын жарандарына айткым келет да. Баардык үйүңүздөрдү ошо мыйзамдын негизинде кырсыктан алыс бололу десеңер, ошол кырсык болуп калса, ошону толук түрдө камсыз кылам десеңиздер, сөз жок түрдө ушу камсыздандырууну талап кылат элем. Ал эми Кара Ой айылынын тургуну Бооткан Асрановго үйүнүн чатырын калыбына келтирүү үчүн 100 000 сомдук сертификатты камсыздандыруу компаниясынын Таластагы филиалынын өкүлдөрү жана облус башчысы Марат Мураталиев тапшырды. Кырсык болбосун мамлекетибизде мындай страховать этишибиз керек да, ар кимибиз үйүбүздү, участоктарыбызды селпел жүрүп кеткенде ошондой эле автомобиль болобу өзүн да камсыздандырып койсо болот. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар дайым келип колун сунуп жардам бергенге дайын да. Анда эмесе биз Асранов Болоткан мынакей үй өрттөнгөн жигит ушуга 100 000 сом сертификат тапшырып коёбу. Эми мындай кырсык сенде болбосун, ар дайым жакшылыкта ушу менен жамандык бар чыгып кетсин. 600 сомго үйүн камсыздандырып, анын артынан 100 000 сомго ээ болуп олтурган Бооткан Асранов эми бул каражат менен тамдын чатырын оңдойм дейт. Кеңеш берет элем, бирок камсыздандырып коюңуздар, 600 сом бир жылга эми. Кудай кырсык кылбасын, бирок кырсык болуп кетсе, өкмөт тарабынан ушундай жардам берилет экен, себеби көрүп турам мынакей. Рахмат. Тамга аракет кылып жаткам мен. Жыганчынабы, калайынабы, шифрынабы, ошо жумшайбыз го тамга. Талас облусунда мыйзамдуу түрдө каттоодон өткөн турак жайлардын саны 46 000 түзөт. Анын ичинен өткөн жылы 7900 турак жай камсыздандырылган. Бул сандар салыштырмалуу аз көрүнгөнү менен жылдан жылга үйүмдү камсыздандырам дегендер көбөйүүдө дейт Тавант Субанбеков. Эл аз камсыздандырылган болчу. 2016-жылы мисал 880 турак жай камсыздандырылган область боюнча. 2017-жылы 4,5 миң турак жай камсыздандырылды. 2018-жылы 7900 турак жай камсыздандырылды. Мына бүгүнкү күнү 3 айдын ичинде 2000ге жакын, 2000ге чукул турак жай камсыздандырылды. Эми акырындык менен эл көнүп атат, эл угуп атат. Негизи жалпысынан 60 турак жайга жардам болду. 1,5 миллион сомдо элге берилди. Анын ичинен почти 90% шамал. Эскерте кетсек, айыл жериндеги турак үйлөрдү камсыздандыруу 1 жылга 600 сом болуп, Талас шаары боюнча 1200 сомду түзөт. Турак үйлөрдү милдеттүү камсыздандырууда облус боюнча Кара Бура жана Манас райондору алдыда келатат. Ал эми аймактар боюнча былтыр Талас облусу оштон кийин болуп, үйлөрдү камсыздандырууда алгылыктуу аракетин көрсөтүп алган. Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Талас району. Ушуну менен жаңылыктар топтому өз ишин жыйынтыктайт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Элдик медиа сайтынан, Facebook жана YouTube баракчабыздан таба аласыздар. Саламатта калыңыздар.